Сулуулук. Бул сөздүн маанисин ар бир адам ар кандай түшүнөт. Дүйнө жүзүндөгү элдердин сулуулукка болгон көз карашы, талаптары ар башкача болгон. Эң табышмактуусу жана үрөйдү уурчуткан сулуулук сырлары менен мен Кылымбек Эрдебилетов бүгүнкү видеомдо тааныштырам. Кан эмесе баштадык. Байыркы Кытайдагы өзгөчө качтар. 7-10 кылымдарда Кытай кыздары өздөрүнүн качтарын толугу менен кырып салып, табигый качтардын ордуна тегерек, ичке, учтары өйдө караган, ылдый караган качтарды чийип алышкан. Мындай качтуу кыздарды көчөдөн жолуктуруу кадыресе көрүнүш болгон. Жасалма жол менен узатылган баштар. Мындай үрөйдү уурчуткан сулуулук модасы байыркы Сармат, Гун элдеринде жана Майя инденистеринде болгон. Франция өлкөсүнө бул мода 20-кылымда келип, аз эле убакта популярдуулукка жеткен. Эмне үчүн баштын узундугу сулуулуктун символу болуп калган? Буга азыркы мезгилге чейин так маалымат жок. Терилген качтар. Орто кылымда Европа айымдары баштагы түктөргө жек көрүү менен мамиле кылышкан. Алар чачын толугу менен кырып салып, ар түрдүү баш кийимдерди кийип жүрүүгө өтүшкөн. Мезгил өтүп алар кашын кырып, кирпиктерин терип салганга чейин барышкан. Кээ бир божомолдорго караганда ошол мезгилде оорунун айынан чачтары түшө баштаган аялдар чачтарын толугу менен алдырып, бул көрүнүштү модага айлантышкан. Татуировка менен тартылган жылмаюулар. Япон аралдарында жашаган ай элинин мырзалары жана айымдары жылмаюу тартып алса, сулуу болуп көрүнөт деп ойлошкон. Алар мындай жасалма жылмаюуларды ийгиликтүү турмушка чыгууга жана өлүмдөн кийин тынчтык болууга жардам берет деп ишенишкен. Мындай татуировкаларды кыздарга 7 жаштан тартып башташкан. Карагат түстүү тиштер. Тиштерди түсүн өзгөртүү жөргөсү Күнчыгыш өлкөсүндө 19-кылымдын аягына чейин сакталган. Карагат түстөгү боекту суммак жаңгактарынан жана уксузга ээриген темир аралашмасынан жасашкан. Мындай боек тиштерди башка түскө өзгөртүү гана эмес, аларды коргоп организмди темир менен камсыздап турган. Көзөлгөн мурундар. Эгерде буга чейинки аракеттер айымдарды сулуулугун арттыруу үчүн гана болсо, тескерисинче сулуулукту жашыруу үчүн дагы аракеттер болгон. Апатами уруусунун сулуу кыздарын коңшулаш элдердин жигиттери уурдап кетип турган. Ошол себептен уруунун калкынын саны кескин кыскарган. Мындан улам Апатами уруусунун айымдары өзүнүн бетине татуировка тартып, мурундарын көзөп алууну салтка айланышкан. Бүгүн мен сиздерге өзгөчө сулуулук тууралуу сүйлөп бердим. Каналга катталганды унутпаңыздар. Видео жакса лайк басыңыздар, комментарий жазсаңыздар болот. Мындан кийин дагы сиздер менен кызыктуу видеороликтер болот деген ойдомун. Кийинки видеомдо көрүшкөнчө сак саламатта калыңыз.